Жакында эле бүтүндөй өлкөнү селт эттирип, үрөй учурган окуя орун алды. Айсулуу аттуу жаш кыз үйүнөн чыгып кетип, кайра кайтып келген жок. Ал мыкаачылык менен кордолуп өлтүрүлдү. Кылмышкерди Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери көп узабай кармашты. Ал кылмыштын бетинин ачылышы менен ал адамдын дагы ушул сыяктуу бир канча оор кылмыштарга тиешеси бар экендиги аныкталды. Алдыда биз сиздерге аталган кылмышкердин көп жылдар бою кылып келген кылыктары, анын колунан курман болгон, качып өлгүргөн кыздардын таржымалын тизмектеп беребиз. Биз көрүп турган кадрлар Айсулуунун камерага түшүп калган акыркы жашоо сүртүмдөрү. Бул жерде ал эч нерседен кабары жок. Курбусуна жолугуу үчүн жолго чыгып бара жатат. Бирок аны алдыда мыкаачылык коштолгон кордоо күтүп турганын билген жок. Айсулуу жолдо көпкө күткөн эмес. Күмүш түстөгү Honda Stream үлгүсүндөгү унаа токтой калып, жеткирип коёорун айтып салып кеткен. Ошондон кийин анын телефону өчүп, өзү дайынсыз болгон. 2025 жылдын 27 сентябры күндүзгү саат 12 чамасы Жаргылчак айылынан Караколго жолго чыккан Айсулууну Кумарбек унаасына салып кеткен. Саат 12:30 13:00 чамасында Дархан айылына жакын жердеги Алмабакка алып келип зордуктаган. Саат 13:30 15:00 Кумарбек Айсулууну колуутун байлап алып, Жеңиш айылындагы Сооронбаев көчөсү номер 11 дарегиндеги атасынан калган эски үйгө алып келип, кайрадан зордуктоого алган. 15:30дарда Тоң районунун Кажысай айылына жакын жердеги Кошкара көлүнүн жанында Кумарбек Айсулууну өлтүрүп, телефонун көлгө ыргытып жиберген. 18:00 19:00 аралыгында Айсулуунун жансыз денесин боом капчыгайынан чыга бериштеги Кемин районунун Чолок айылына жакын жердеги жерге таштаган Кумарбек андан ары Бишкек шаарына жөнөгөн. Айсулуунун дайынсыз болуп жатканын 27 сентябрда кечки саат 6 чамасында эжеси милицияга билдирген. Тилекке каршы, ал убакытта кылмышкер өзү айтып бергендей, кылгылыкты кылып бүтүп, Айсулуунун кордолгон денесин боом капчыгайына таштап коюп Бишкек шаарына бет алган. Ошентип милиция түп көтөрүлө Айсулууну издөөгө алат. Көп өтпөй оперативдүү издөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү Кумарбек Абдыров Бишкек шаарынын аймагынан колго түшүп, бардык күнөөнү мойнуна алып, Айсулуунун сөөгүн каяка жашыргандан бери айтып берет. Зөөкүр Кумарбектин изи суу электе колго түшүп, кылмыштын бетинин ачылуусуна дал ушул күмүш түстөгү Honda Stream унаасынын коопсуз өлкөнүн камераларына түшүп калуусу себеп болгон. Ана ошол бизге машинаны иликтөө жүргүздүк, машиналарды анализдедик. Ошо анализденгендерден биздин күмөн жараткан ушул Honda Stream болду да. 10 жыл мурун сатылып кеткен болот. Сатылып кетип, сатылып кетсе дагы, ушунча арада убакыт өткөн болсо дагы, ал машина дагы эле ошол өзүнүн биринчи ээсинин намында болгон да. Акыркы жылдардын айып пул төлөгөндөрдү текшерип келгенибизде, биздин шектүү Кумарбектин атынан акыркы убакыттарда айып пул төлөнүп жүргөндүгү бизге белгилүү болот. Биз тактап келип, ана ошол бүгүнкү күндө ошол кылмышка шектүү катары деп биз Кумарбекти аныктаганбыз. Көрсө, бул унаа менен Кумарбек биринчи жолу кылмыш кылып жатпаптыр. Мындан 10 жыл мурда, 13 октябрда дал ушул унаада дагы бир кыз кордук көрүп, бактыга жараша аман калган. Сүрөп эле мынтип эле жерге эле сүрөп эле ошол каналга ыргытты. Каналга ыргыткандан кийин бир 15-20 секунд туруп, чоң таш менен башыма тийин деп башымды урайын деген окшойт. Бирок башыма тийгенче кол жагыма эле тийип калды. Ошондо да жаттым. Кийин бир карап, анан кийин машинасына отуруп алып жаттым, кайра келип калат деп корктум. Жаттым, ошолдо мага аябай көп убакытта эле огондой болду да. Билбейм канча жатканымды.
Анан кийин ошентип каналдан чыгып карасам, тиги жолдун маңдайында эме бар экен, заправка бар экен. Ошол жакка эле чуркап бардым. Кишилер чыкты. Анан кийин ГАИ келди, ким келди, ошол машинасына отуруп мени больницага алып кетишти. Аты жөнүн атап, жүзүн көрсөткүсү келбеген бул каарманыбыз Кумарбектин арам торунан аман калган соң укук коргоо органдарына арыз менен кайрылат. Кумарбектин үстүнөн анализдөө иштерин жүргүзүүдө 2015 жылы бир кыз арыз менен Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгына кайрылганы белгилүү болгон. Бирок кылмыштын изи суулбай ошол эле күнү шектүү Кумарбек кармалган, милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, анын үстүнө адам өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы менен иши козголуп, Октябрь райондук сотуна иш жиберилген. 2016 жылдын 11 февралында 12 жылга эркинен ажыратылган. Бирок тилекке каршы кийинки инстанция саналган Бишкек шаардык соту, тактап айтканда судьялар Сания Бранчаева, Жаңыл Мамбеталы, Кайсын Абакировдор төрагалык кылган сот процессинде адам өлтүрүүгө айыпталган Кумарбектин жазасы жеңилдетилип, 7 жылга эркинен ажыратылат. Кумарбек Абдыров 2018 жылдын 28 апрелинде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2018 жылдын 20 апрелиндеги токтомунун негизинде 2 жыл 17 күн болгон өтөлбөгөн мөөнөтү менен мөөнөтүнүн мурда шарттуу түрдө номер 32 жатак абактан бошотулган. Андан соң кандайдыр бир себептер менен амнистияга илинип эркиндикке чыгып кеткен. Кумарбек Абдыровдун жазасын жеңилдеткен жогорудагы 3 судья 2020 жылдан кийин коррупционер сотторду тазалоонун алкагында жумуштан айдалган экен. Ыкчам кызматкерлер Кумарбектин 2015 жылдагы кылмыш иши туурасында жабырлануучудан сурап жатканда төмөндөгү сөздөр кадимкидей селт эттирген. Сен мынтип кантип үзүп атасың, ага чейин мынтип эч ким мындай кыла алган эмес деп айтты. Ошондо мен корктум. Биринчи жолу эмес экен деп. Сен кантип эле үзүп жатасың? Сага чейинки эч ким үзө алган эмес деген ушундай бир сөз болгон. Ушул сөз бизге шек жараткан божомолдорду, мындан дагы иликтөөлөрдү талап кылды. Ошондон кийин биз буга чейинки бети ачылбаган кылмыштарга талдоо жүргүзүп, иликтөө иштерин жүргүзүп баштадык. Сен кантип чечтиң? Сага чейинкилер чече алган эмес. Дал ушул суроо тергөө амалдарында төө чашты тик тургузган жаңы фактыларды биринин артынан экинчисин ачыктай баштайт. 2014 жылы 13 март күнү саат 23:37 чамасында Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын Разаков көчөсү 3 дарегинин жанында Азиат улутундагы жашы 20-25 жаштардагы кыздын жансыз денеси жаткандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Аталган факты боюнча окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, өлүккө кароо жүргүзүүдө кыздын башына ак түстөгү целлофан пакет кийгизилип, эки колу артында байланган абалда экендиги аныкталган. Мындан тышкары соттук медициналык кароонун жыйынтыгы боюнча МСН аттуу 22 жаштагы кыз алгач зордукталып, андан соң тумчуктурулуп өлтүрүлгөнү белгилүү болгон. Бирок тилекке каршы ал убакта кылмышкер дайынын таптырбай кеткен. Кыңыр иш 40 жыл болсо да билинет дегендей, бул кылмыш ишинин бети бүгүн ачылып отурат. Шектүү катары саналган Кумарбек каза болгон кызды кандай өлтүрүп, кайсы жерге таштап кеткенден бери тергөө иштери учурунда жеринде көрсөтүп берди. Я вышел из машины, открыл дверь. Какую дверь? Получается, я так здесь поехал, открыл левую дверь, заднюю. Правую, наверное? Правую. Правую, по сути, заднюю, да? Да, заднюю. И вытащил ее, оставил здесь. Прямо вот здесь на обочине оставили, да? Тилекке каршы Кумарбектин колунан курман болгондордун тизмеси бул менен эле токтоп калбайт.
2011-жылдын 14-март күнү болжол менен 16:30 чамасында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Сокулук районуна караштуу Орок айыл аймагында жайгашкан Айдоо талаасында Бишкек шаарынан Күнтүү айылына бараткан жолдун оң жагында белгисиз аял кишинин сөөгү табылгандыгы жөнүндө маалымат келип түшкөн. Факт боюнча ыкчам тактоо жүргүзүлүп, Бишкек шаарынын тургуну 2011-жылдын 12 февралында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз издөөдө жүргөн 1989-жылы туулган А.Ж.Б. экени аныкталган. Бул дагы алгач зордукталып, андан соң өлтүрүлгөнү белгилүү болгон. Эң өкүнүчтүүсү, маркумдун ошол маалда 8 айлык боюнда баласы болгон. Шуба была у нее. Шуба была меховая. И брюки, я брюки снял. В общем, я ее здесь изнасиловал на поле. Акыркы окуядан 3 жыл өтпөй, башкача айтканда 2014-жылдын март айында Кумарбектин кезектеги курмандыгы да дал ушул Бишкек шаарынын четиндеги Жал айылына жакын жерде кордолуп каза болгон. Ал ошол маалда өлкө боюнча сенсация болгон 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева эле. 1995-жылы туулган Камила Дүйшөбаева 2014-жылдын 10-март күнү дайынсыз жоголуп, 16 мартта Аламүдүн районуна караштуу Арка айылынан Жал айылына кетүүчү унаа жолдун 1-километринде жолдун жээгинен сөөгү табылган. Камила Дүйшөбаеванын тумчуктуруу аркылуу өлтүрүлгөнү маалым болгон. Камила Дүйшөбаеванын өлүмү кыргызстандыктарга желдей тарап, коомчулукта чоң талкууларды жараткан. Анткени бул ишке мурдагы баш прокурор Аида Салиянованын агасы Калыбек Салияновдун тиешелүү экендиги туурасында маалыматтар чыккан. Анткени Калыбек Салиянов менен Камила Дүйшөбаеванын ортосунда ысык мамиле болгондугу, Дүйшөбаева жоголгон күнү акыркы телефон чалуу Калыбек Салиянов тарабынан болуп сүйлөшкөнүн милиция аныктаган. Андан тышкары 2014-жылдын 10-март күнү, башкача айтканда Камила жоголгон күнү, Калыбек Салиянов менен Осунбек Жамансариев Бишкектеги сауналардын биринде 2 кыз менен болгондугу милицияга белгилүү болот. Ошондон көп өтпөй Салиянов качып кетип, фамилиясын Элтуйбасовду өзгөртүп, ал эми саунанын видео жазууларын атайлап өчүртүп салганы күмөн саноону ого өтер күчөткөн. Көрсө Калыбек Салиянов ал күнү Камила Дүйшөбаева менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү менен ага жолугуп саунага алып барган эмес, башка кыздар менен эс алып, бирок видео сүрөттөр коомчулукка тарап кетип, уят болбошу үчүн гана өчүрткөнү такталган. Бирок бул фактылар тергөө амалдарына тоскоол болуп, коомчулуктун шек саноосун күчөтүп, чыныгы кылмышкерди издөө иштерине жолтоо болгон. Милиция иликтеп жатып, Камила Дүйшөбаеванын сүрөтүн саунада иштеген аялга бул кыз саунада болду эле деп сурайт. Ал аял ооба, 2 кыз болгон, бирөө ушуга окшош болчу деп айтат. Далил болчу видео болсо өчүрүлгөн. Салиянованын аталаш агасы качып кеткен. Шек саноо Салиянов менен байланыштуу болуп калат. Ошентип милициянын иликтөөсүнө Салиянов өлтүргөн деген версия эң жакын болгон. Ооба, бул окуя убагында аябай саясий талаш жараткан. Ошол кезде Аида Салиянова окуяны өзүнө карата жасалган каралоо катары айткан. Бүгүн убагында жалган каралоо болгон. Анын өлүмүнө тиешеси жок болуп чыкты деп айтыш мүмкүн. Бирок Аида Салиянованын агасы өлүмдүн сыры ачылбай калганына түздөн түз күнөөлүү. Себеби саунадагы видеолорду өчүрүп салып, кылмышкердин изи андан ары иликтенбей калган. Эгерде саунадагы видео өчүрүлбөй, ал жакта Камила Дүйшөбаева болбогону белгилүү болгондо, анда милиция чыныгы кылмышкерди издөөнү улантмак. Ошентип 10 жылдан кийин гана Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө дагы Кумарбек Абдыровдун тиешеси бар экендиги аныкталды. Девушка лежала головой сюда. Я ее взял отсюда и бросил. Бросил, пойдем, место покажи куда. Бросил примерно куда-то вот сюда. Вы находясь на обочине? Да, бросили? А она куда упала? Она вот сюда вот упала. Кыздарда өчү бардай мыкаачылык менен биринин аркасынан бирин жайлаган Кумарбек алгачкы кылмышты 2006-жылы эле жасаган экен. Ал убакта 22 жаштагы студент Кумарбек Көкжар конушунан ААК аттуу кызды апасы менен кетип бара жаткан жеринен газетага оролгон темир менен башка чаап, уюлдук телефонун тартып алып качып кеткен. Кылмышкер ошол эле күнү колго түшүп, жабырлануучулардан кечирим сурап, сот аркылуу 5000 сом айыппулду төлөп,
убактылуу кармоочу жайдан чыгып кеткен. Кумарбектин алгачкы кылмышынын жабырлануучусу өз көрсөтмөсүн берип, бүгүнкү кылмыштарын угуп, төбө чачы тик туруп, ошол маалда аркасынан түшүп каматпаганына өкүнөөрүн билдирген. Родственники, они пришли к нам, вот кыргызча там конфеты, печенье, я помню, что-то такое вот в коробках алкеншты там. И вот, пожалуйста, это вот единственный сын у матери, вот он вот так, вот, ну простите его, это в первый раз, все, вот он, вот больше такого не будет, и поэтому... И сейчас, конечно, смотря на то, что вот это все произошло, я бы так не сделала бы, я бы шла бы до конца. Жалпылап айтканда, Курманбектин арам кумарынын курбанчылыктарынын баары окшош чыгууда. Колдоо жүргүзүлүп, шектүү Абдыровдун торуна түшкөн кыздарды биз иликтеп чыкканда, ал жерде кыздар келбеттүү, жашы 18-25 жаштардагы, чачтары жайылма кыздар болду. Кылмыш жасоо учурунда дагы негизги багыт тоо тарапка ошол Бишкек шаарынын Садырбаев көчөсү менен алып чыккан учурлар орун алган. Үрөй учурган кылмыштарды жасаган Кумарбек дагы канчалаган кызга кордук көргөзгөнү учурда такталууда. Алсак тергөө амалдары учурунда ал дагы бир аты белгисиз кызды талаага алып чыгып зордуктап, бирок өлтүрбөй таштап кеткенин айткан. Милиция бул боюнча текшерүү иштерин жүргүзүп, ошол маалда мындай факт расмий катталбаганын такташкан. Балким ал кыз милицияга кайрылган эмес. Башкача айтканда, таксисттин терисин жамынган Кумарбектин колунан кордук көрүп, бирок милицияга билдирбегени канча болушу мүмкүн деген суроо ачык бойдон калууда. Үрөй учурган кылмыштарды биринин аркасынан экинчисин кылып коюп, бүгүнкү күнгө чейин кебелбей басып жүргөн Кумарбек колго түшкөн соң баардык күнөөлөрүн моюнга алды. Түгүл бул каргашалуу иштер коомчулукка баары бир чыгаарын, телевизор аркылуу жакындары көрсө өтө жаман болоорун айтып, кылган кылмыштарын көзмө-көз өз оозу менен апасы жана аялына айтып берүү үчүн аларга жолуктурууну тергөөчүлөрдөн өтүнгөн. Тергөө тобу анын өтүнүчүн орундатып, апасы жана аялы менен жолугууну уюштуруп берген. Ал бул жолугушууда жасаган кылмыштары тууралуу айтып берген. Башынан баштап эле ушу эмне болуп атасың деп ушу мен постоянно эле ушу нерв болуп эле эметип жүрчү эмес белем. Ошонун баардын себеби бар болчу. Мындан башка да 3 кылмышым бар болчу. Эч кимге айткан эмесмин. Тоже ушундайбы? Качан окуп койгон, кайсы жылдары? Эң биринчиси эркайым кичинекей кезинде болгон. Кылган нерсем дайыны чыкпай эле ушинтип эле жүрдүмгө көрдүңүз го. Ооба. Мунун баары эми лучше менден угуңуз апа. Кечирип коюңуз. Ушундай болуп калды мен. Ушу убагында карман албайт ушу. Баары бир жазамды алышым керек, Кудай көрүп турат да. Кой бербейт экен да болчу. Ичимде жүрүп, уже башымдын ичи болбой калган да. Ошондо бизде ошондой жооп бербейт белең эми. Жооп берем эми апа. Эми жооп берем. Сен кандайсың ай? Ошо бирөө неме эткенде кайра токтойт белең, эмне болдуң сага? Апа, ушундай өзүм мен тышкы кебетем эле калбаса ичимдин баары жок болуп кеткен. Апам айтып бердиби? Нени айткан жок? Айткан жок. Мирза мен кылмыштарым бар болчу, мен жашырып жүргөн. Билесиңби, ушу постоянно эле нерв болуп эле, баш ооруп эле, ушинтип эле өзүмдү өзүм таба албай эле, ушинтип эле кыжалат болуп, билесиң да эмесе. Ооба, Мирза, чын. Мен тазаланып чыгай, балдарыма залакасы тие электе, ушу мен лучше өзүм менен өзүм жазамды алып тазаланып чыгайын Мирза. Ойлобой өмүр бою кетип калат деп ыйлабачы жан, ыйлабачы. Эметпе, жүрөгүңдү эзе бербе. Болобу? Күчтүү бол. Бирок мен ошо сучасың? Жок, мен өзүм оозуман айткым келип атат, жаза. Мен 3 күндөсүм бар болчу, жашырып жүргөн. Баардык экспертизадан өткөн чыккан бүт бар деп.
экспертиза дайындалган, бүт бар менен ДНК менен бүт бар тастыкталган. Мен чын ырза. Ошо жашырып жүрүп эле эч кимге мен уже башымдын ичиндечи. Башым ооруйт дейчи. Болбой калганда мынакей мен азыр бүт эметтим да. Эми мен азыр түрмөдөмүн да, бирок мен өзүмдү жеңил сезип атам. Жан. Өзүмдүн колумду өзүм карай албай, бетимди карай албай ушинтип эле жүрдүм да. Өзүңөр деле байкап жүрүңөр го. Же тамактын даамын билбей, же жашоонун баркын билбей эле. Жок, ушу бизге Хан кое бербейт, Мирза билесиңби? Хан эч качан кое бербейт. Көк машинаны айдап жүргөндө Мирза билесиңби, бир жолу менде. Анда ошо эркегин кичинекей болчу, канча да эле свитерим бар болчу, билесиңби, новогодний. Билбейм, эсте албай койдум. Деген билбет шым кич эмес белем бир убактардачы, кара билбет шым кийген кийин. Топурак чаң болуп келип, баткак болуп келген белем эмне болду. Машинам тыгылып калды депчи. Ошону айттым, мен эсте албай койдум. Мирза мунун баары теңчи, сен мени карасаң, мен мынакей чындап аракет кылдым, дальше жашай берейин депчи. Пока тазаланып чыкмайынча мен сен марким сенден же балдардан ушулардан чыгарып салбасын депчи. Кудай Мирза бирөөнүн өмүрү деген ончо эмес да. Кечирип кой. Эмне кылдым ошо? Эмне кылдым? Сен билесиң, мен ушинтип эле ушундай эле кыжалат болду. Мирза, сен алтынсың. Оор жумушка иштебе. Анкага кирейин дегем, кече иштебей калдым. Комасың. Баары жакшы болот. Саң улам жукун түшүрбөй. Кайта адвокат жалдай десең, жалдай десең. Жок. Кайсы моментте болду ошо? Ошо 2011 баягы ак машинаны алгабыз, билесиңби экен? Анан айдап жүрүп анан кийин деген алмашканбыз, билесиңби, Мерседеске. Мен токтогулда болчумун. Мирза кан кое бербейт экен, мен аракет кылдым. Мен кантип ушунча жылдан бери мен өзүмдү өзүм күзгүдөн караган сайын сени колуң карып просто кабыл алгылачы, мен тазаланып чыгайын деп. Чыгарат дейсиң. Бул иш бүтөт. Ошо ойдон калып калбайт. Мирза просто кабыл алгылачы, мени кечиргиле. Туугандардан апаман кечирип сурайт. Мирза, жүрөгүңдү тынчтандыр, бери карачы. Жүрөгүңдү тынчтандыр, өзүңдү өзүң карма. 3 факты боюнчачы. Сиз эме кылып азыр жүрөгүңөрдү эме кылып ошону кабыл алгыла апа. Мен биринчи ошо көк машина менен башталган да меникичи. Таксовать этчү эмес белем, ушундай болуп кеткен. Жыды вокзал жактан, инфекционный больница жактан кыз түшүп ошо алып барып үйдө жака, Байтиктин үйдө ары жагында полияга таштап кеткен болчумун апа. Андан кийинкиси болсо муну деген силер үйгө барып Мирза эс алып кеткенде акырын айтып берип коюңузчу. Мен подробностун айта алган жокмун. Биринчиси ошо жыдат, экинчиси кайсы? Экинчиси деген баягы Мерседести айдап жүргөндө болгон, баягы экөө дагы болуп кеткен. Бул азыркы 14-жылкы сеники эмеспи? Кайсы? 14-жылкы жанагы Салянов. Аны сен калыбызды кайрадан таап жүрөсүң ал деген тетиги чоңдор менен жүргөн эмес, ага кайдан түшүп калды. Таксиге деп отурган болчу. Чөнтөгүндө акчасы бар болчу экен апа. Бир пачка. Ошо акчанын айынан ушундай болуп калды. Акчасын алам деппи?
мындай кагазга оролгон акча болчу, мен билген эмесмин чын эле. Кандай эмне экенинчи. Ал акчасын алып биз кызды таштап кеттик. Ал акчасын эмне кылдың? Көргөн жок элек. Үйгө эле майда чүйдө болот. Ошол жети базардагы анан ошол эппи? Анан бул кыз үчөө. Жок да бирөө бар да. Ал башка ал жөнүндө телевизорго чыккан эмес. Мен азыр бияқта отурам го. Ошол экилердин баары тең башка чыгып мындай туугандар кечирмесе дагы мен өзүнүн өмүрүмдү алып берметишим керек. Мен апа жазамды алып чыгайын да, апа сиз сурай берчү эмес белеңиз. Ошондо эле айтсаң болот. Балам эмне эле болуп атасың деп сурай берчү эмес белеңиз. А мен колумду жуусам же колум тазаланбайт. Айылды салмактоо менен сүйлөшүп баасын чыгарып сатып, биртигин коротпой берсеңиздерге. Ага бир нерсе ачып алгыла. Магазин же бирдеме. Айылга барбагыла. Айылдагы үй жакшы эмес. Кумарбек 2025 жылдын 27 сентябрындагы Айсулууну унаасына салып кеткени коопсуз өлкө долбоорунун камераларына илинип калып, төбө чачты тик тургузган мурдагы кылмыштары кошо ачылууда. Тарыхта Чикатило деген ат менен таанылган маньяк сыяктуу. Кыргыздан чыккан Чикатило Кумарбек 6 кызга кол салып, анын 4-өсүн өлтүргөн. Балким мунун колунан каза болгондор дагы да бардыр. Тергөө уланууда.